Армысыздарбы Жайыл ата коомунун мүчөлөрү жана менин YouTube каналымдын көрүүчүлөр. Бүгүн 2020-жылдын 12-июлунда Жайыл ата коомунун офисине Жайыл ата коомунун мүчөсү Афганистан согушунун 30 жылдыгына карата майрамында сыйлыктын ээси аксакалдар инсандар коомунун ардактуу аксакалдар деген төш белгинин ээси 7 апрель элдик революциянын баатыры деген көкүрөгүндө мына ордендер илинип турат. Шербатаев Саттыбай Карпбекович бүгүн өзүнүн апрель баатырларына арнаган китебин Жайыл ата коомуна менин өздүк биякта коомдун китепканабыз бар. Ушул коомго эстелик катары Жайыл коомуна тапшырганы келип отурат. Мүмкүн болсо сөз берип коебуз. Рахмат. Эми Жайыл ата китебимди тапшырып аткан себеби ушул музей жалпы баатырыбыз, атабыз эл коргогон, жер коргогон, мекенди коргогон, элибизди ынтымакка чакырган ушул чоң бир мекеме болуп калды. Анан ушул жерге өзүбүздүн кол жазмабызды ошол эле убакта апрель баатырынын китебин эстелик болсун деп ушул атабыздын батасын алайлы. Ушул элибизге ар дайым элибизди колдосун, журтубузду колдосун. Ушул турган мекеме жалпы элибизге ынтымак таап келсин деген ой менен ушул китепти тапшырдым. Жайыл ата коомунун төрайымына китебимди тапшырайын деп мына атайын өзүм. Мен аялдар канатынын төрайымы дайым эле ушинтип элдер адашып калышат. Анан Руслан бул Жайыл ата коомунун төрагасы Насыралиев Руслан. Анан келген коноктор дайым мен аялдар канатынын Темиржан эне аялдар канатынын төрайымы болуп эсептелебиз. Анан канча айтып атсак адашып калышат, бирок негизи мынау жерге такай келгенде элди күтүп, колунан келген иштерин жасап, мынау жерин баарын гүлдетип жаткандай биз төрайым катары кабыл алабыз да такай. Анан эми өткөндө да мына бир ушул жерге оңдоюнда бирөөлөр келдилер, ушинтип тааныштык. Анан биз көнүп да калдыкпы, же ушул жанагы такай ушундай иштердин үстүндө байланыш болуп, анан төрага катары кабыл алып калдык да. Рахмат Эми бүгүн кандай болсо дагы мага абдан чоң сыймык болуп атат. Дайыма мен дагы Жайыл ата коомунун ичиндеги аксакалдарыбыздын баары мына Сыдыков Ашмалы дагы китептер жасат. Бизде Токтомбай Канша эжебиз бар, ал дагы ыл жасат. Анан жаш акындар да бар бизде. Белекова Изатчы Панчылуу районунан Тельман айылынан Сатымкулов Азим дагы быйыл бизге Жайыл ата коомунун мүчөсү болуп кирип, биздин кандай деп айтсам, коомдун мүчөлөрүн толуктап жатат. Абдан жакшы жаштар, жазуучулар менен иш алып барып атам да. Анан баардыгы тең өздөрүнүн китептерин бизге коомго белек катары таштап жатат. Эми максатыбыз эмне? Биз Жайыл ата коому жөнүндө кененирээк билгендерге дагы түшүндүрүп берели деген Жайыл баатырдын эрдигин даңазалайлык. Мына сүрөтүп турат Темиржан эненин дагы эрдигин даңазалайлык деген биздин эң башкы максатыбыз, Жайыл ата коомунун максаты ушул. Анан Жайыл кыргыны деген абдан чоң кыргын болуп, ушул жерибизди мындай 250 жыл мурун Абылай хан менен чоң кыргын болуп, ушул жерди сактап калып атат ата-бабаларыбыз. Мына биздин аксакалдарыбыз Адылбек Оморов, Ашымала Сыдыков дагы көп эле аксакалдарыбыздын эмгеги менен 93-жылдан бери ушул коом түзүлүп, мынакей районубуз Калин район болсо азыр Жайыл району болуп отурат. 3 эстелигибиз бар. Мына бул жерде ат менген эстеликти музей менен Жайылдын урпагы жогорку кеңештин депутаты Динара Исаева салып берип отурат. Анан мурунку дагы эстелик болсо Карабалта шаарында 12 мектептин жанында турат. Алда Жайыл баатыр атындагы мектеп атын алып жүрөт. Жана ошондой эле Жайыл баатырдын сөөгү меркеде коюлган, ал жакта дагы биздин эстелигибиз бар. Эки баласы Асан Үсөн Теке менен коюлган эстелигин биздин жогорку кеңештин депутаты Бакирдин Суланбеков таалай деген иниси жана Замирбек Эсенаманов болуп,
ошо биздин эр азаматтарыбыздын көмөгү менен эстелик курулган. Анан мынакей азыркы турган жерибиз болсо офисибиз. Биз ушул баатырларыбыздын эме эрдиги менен сыймыктанабыз. Анан биздин максатыбыз башка кийинки муундарга, башка өлкөлөргө жайылтуу. Ошон үчүн азыркы учурда мындай видео чыгып калды. Ушу бизге келген коноктордун баардыгын дайыма видеого тартып, ушинтип азыркы коронавирус болуп жок биз чогула албай атабыз. Андай болсо дагы мынакей бүгүн Сатыбек байкебиз келип отурат. Шаардан дагы Эшимхан байке да келген жатат. Келип аткан конокторго дайыма ачык, иш-чараларыбыз буюрса дагы көп болот. Элибиз тынч болсун, аман болсун. Бул оорукардан чыгабызга деген үмүттөнөм. Эми сиз тапшырып берсеңиз болот. Китеп тапшырып коеюн сизге. Ушул китеп ушул элибизге ынтымак алып келсин. Сизге чоң белек болсун. Ушул жерде ар дайым элибиз чогулуп, жакшылыктар болуп, ушул Жайыл атабыздын арбагы колдоп жүрсүн. Өзү ден соолуктары чың болсун. Мына элибиз мындай азыркы жаман оорудан айыгып, аман эсен чыгып кетсин. Мамлекетибизде кырсык курсук болбосун. Ар дайым жакшылык болсун. Анан сиздерге да ошондой жакшылыктарды тилеймин, ошолорду каалаймын. Ушу китепти кабыл алып койсоңуз. Ой, рахмат. Мынакей көрсөтүп кой, мына 2 китеп чыгып атат. Берип атат тапшырып бизге. Бирөөнү мага лично экен, өзүм атыма бирөөнү коомго деп берип атат. Рахмат, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Бул дагы китеп чоң эмгек. Бар болуңуздар.